Сузак районунун тургуну Тахмина Кулатова экинчи топтогу майып. Мындан улам Кызыл Туу айыл өкмөт 6 сотик жер тилкесин берген. Учурда курулушу жакындарынын жардамы менен башталып, дубалы бүтөөр астында турат. Группадагы инвалид мен ошо тууралуу мага 6 сотик жер берген Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн. 6 жыл квартиралап жашадык. Колубузда 2 бала бар. Мынау капада шамалда ооруп жатабыз. Классташтарымдын жардамы менен фундаментим куюлуп, азыркы учурда мынантип үстү жабылбай калып, суу алып кетейин деп турат. Эртең мунун үстү жабылбаса эзилип түшүп калат. Жолдошу жубайынын жардамында дубалын тургузууда. Топуракты жардамга деп алып келип бергендиктен учурда жумуш кызуу жүрүүдө. Бирок турак жайдын үстүн жабуу үчүн каражат жок. Эгерде үстү жабылбай калган болсо, ушунча мээнет текке кетет деп сарсана. Азыр мына пакса уруп атам. Колуман келген муш болуп атат да. Анан эми паксаны урсам, үстүнө кичине каражат жок болуп атат. Каражат болсо үстүн жабып алсам, эптеп экоматка кирип кетишим керек. Узуну 14, турасы 4. Топуракты кайнагама каржыга түшүртүп атам. Кийин иштегенде бересин деп. Болсо бербей жардам деле кылам деп атат алчы. Акатын неме тагасы да. Жардам кылып да төгүп алам деп атат. Эптеп кирип алам деп атат. Ага деле рахмат ушунча жардам берип. Билбейм, балка, страпел алыш керек, рейка алыш керек. Азанак шипыр-пыйпыр болсо деле колдон. Бүтүнүрөөк болсо болду да, тамчы өтпөсө болду. Ошо менен жаап салат. Анан өзүм устам, усташык кылам, ушун тиричилик кылып бала чага багам. Колуман келет, просто ушу каражат гана жетпей атат. Каражат жок. Материалын алып алсам, өзү болот. Тахмина Кулатова менен Кеңеш Тургуновдун бир уул, бир кызы бар. 6 жылдан бери бул үй бүлө батирде жашап келген. Быйыл турак жайды бүтүрүп, көчүп кирип жашайлы деп ниеттенишкен. Бирок каражатка келип, бул ниет күмөн жараткан. Учурда алар бул чатырда күн кечиришүүдө. Мындан улам колунда бар инсандар бул үй бүлөгө кайтыгер карабаган болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып жардам колун сунсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Койчубаев, Регион.